Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Биз силер менен кыргыз тил сабагында кайрадан жолугушуп отурабыз. Талипова Керемет Өмүркановна. Кымбаттуу окуучулар, баарыңарды видео сабакка көңүл бурууга чакырам. Ал үчүн биз өзүбүзгө эреже түзүп алсак. Сабагыбызды баштаар алдында кунт коюп угабыз, эч нерсеге алаксыбайбыз, башка нерсени жолтоо кылбайбыз деп ишенем мен силерге. Буга чейин балдар биз сөз түркүмдөрү жөнүндө сөз кылып келгенбиз. Ооба, силер билгендей, сөз түркүмдөрү 3 чоң топко бөлүнөт. Алар маани берүүчү сөз түркүмдөрү, өзгөчө сөз түркүмдөр жана кызматчы сөз түркүмдөр. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү 6 сөз түркүмү бар. Аны силер билесиңер. Өзгөчө сөз түркүмдөрү булар сырдык сөз жана туранды сөз. Ал эми кызматчы сөз түркүмдөрүбүз болсо байламта, жандоочтор, бөлүкчөлөр, мадал сөздөр. Булардын бардыгын биз мына 7-класста өтүп келе жатабыз балдар. Кана балдар, биз азыр ким бат табат оюнун ойнойбуз. Силер өзүңөр көрүп тургандай эле экрандагы сөздөрдү кандай сөздөр деп табабыз. Чейин, менен, дейре, эле, абдан, го, жана, бирок, ошондуктан, албетте, балким сыягы. Силердин оюңар боюнча булар кандай сөздөр? Ооба, азаматсыңар балдар. Булар кызматчы сөздөр. Кызматчы сөздөр кайра биз жогоруда айткандай байламта, жандооч, бөлүкчө, мадал сөз деп 4 топко бөлүнөт. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар ушу кызматчы сөздөрдүн бир тобу болгон бөлүкчөлөрдүн маанисине карай бөлүнүшү. Сабагыбыздын максатында бөлүкчөлөрдүн сөз түркүмү катары мүнөздөмөсүн, алардын маанисине карай бөлүнүштөрүн билесиңер жана эрежелерин жаттайсыңар. Ошондой эле бөлүкчөлөрдүн түрлөрүн айырмалап калыптанасыңар дагы. Алган билимиңерди турмушта колдонуп, туура жазууга машыгасыңар деп ойлойм. Демек, бөлүкчөлөр деп эмнени айтабыз? Бөлүкчөлөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маани билдирбеген, айрым сөзгө же бүтүндөй сүйлөмгө ар түрдүү кошумча маани киргизген кызматчы сөздөрдү биз бөлүкчөлөр дейбиз. Бөлүкчөлөр эч бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара албайт, синтаксистик кызматы боюнча. Бөлүкчөлөр эми маанисине карай 8 топко бөлүнөт. Биринчиси чектегич бөлүкчө. Буга гана, эле. Окуучулар гана келишти, сен эле бардың. Бул жерде биз жана жогоруда айткандай бөлүкчөбүз сүйлөмдү, сөздү кошумча маани берүү иретинде колдонот. Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маани берген жок. Гана, эле дедик. Бул жерде мааниге ээ болгон жок. Качан гана мааниге кошумча маани берди, окуучулар гана келишти деп бөлүкчөнү кошкондо. Сен эле бардың. Бул жерде чектеп атат. Жалгыз эле сен эле бардың деп бул жерде бөлүкчөбүз чектегич эле. Андан кийинки экинчи бөлүкчө бул күчөткүч бөлүкчө. Эң, өтө, абдан, чылк, чымкый, аябай. Өзүңөр байкап отургандай, булар нормадан күчөтүлгөн иретинде. Окуучулар эң таза, өтө тартиптүү болушат. Алар абдан чынчыл келишет. Ал биздикине такыр келбейт, мен ага өтө ыраазымын. Бул сүйлөмдөрдөгү күчөткүч бөлүкчө эң, өтө. Экинчи сүйлөмдө абдан, үчүнчүдө такыр, төртүнчүдө мына өтө. Бул сүйлөмдөргө кошумча күчөтүү, маанисин күчөтүү иретинде колдонулду. Ал эми өз алдынча турганда лексикалык маани бере алган жок. Үчүнчү бөлүкчөбүз бул аныктама бөлүкчө. Да, дагы, деле, нак, дал жана башка. Бул бөлүкчөлөр колхозчулар да келишти. Баарыбыз дал ошол жерде чогулдук. Биз дагы бардык. Бул сүйлөмдү
так аныктоо иретинде кошумча маани берип жатат. Бул аныктама бөлүкчөлөр. Өз алдынча турганда дагы кайталайм, лексикалык мааниге ээ эмес. Качан гана сүйлөмгө же сөзгө кошулганда кошумча маани берет. Кийинки бөлүкчөбүз бул божомолдогуч бөлүкчө. Го, бейин, белем. Бул жерде карап турсак, балдар, жумуш кызыды го. Так айтылган жок. Божомолдоо иретинде айтылып атат. Окуучулар келишти белем. Окуучулар келишти деп койсок, бул жерде кандайдыр бир ой так болуп атат. Ал эми окуучулар келишти белем десек, бул жердеги сүйлөмдүн мааниси божомолдоо иретинде болду. Себеби белем деген бөлүкчө бул сүйлөмгө кошумча божомолдоо маанини билдире алды. Кийинки бөлүкчөбүз бул тангыч бөлүкчө. Эч, тургай, турмак, түгүл. Сабактан эч кечикпегиле. Бул жерде такыр, кечикпегиле. Бул ишти сен тургай мен да билбеймин. Тангыч бөлүкчөбүз тургай. Мен мындайды эч күткөн эмесмин, бул жерде эч. Бул сүйлөмдөрдө дагы тангыч бөлүкчөбүз эч, тургай, эч бул сүйлөмдөргө кошумча маани, тангыч иретинде маани билдире алды. Кийинки бөлүкчө бул сурама бөлүкчө. Ыя. Жамиля, келдиңби? Асылбек, кайдасың я? Касым эми эч качан келбейт. Бул жерде суроо иретинде маани берип атат. Демек, ошондуктан булар сурама бөлүкчөлөр. Андан кийинки бөлүкчөбүздүн бир түрү болгон бул ырастагыч бөлүкчө. Ырастагыч бөлүкчө ооба, албетте, ошол ойду маанисин ырастап, бекемдеп иретинде колдонулган бөлүкчөлөр. Ооба, убадамды аткарам. Албетте, иштейм. Ооба, толгонай, сенин бүт өмүрүң ушунда өттү. Бул сүйлөмдөрдүн бардыгында ооба жана албетте деген ырастагыч бөлүкчөбүз мааниси жактан кошумча бекемдөө иретинде айтылып жатат. Салыштырма бөлүкчө куду, кайдим. Бул жерде куду мен тарткан сүрөттүн өзү, башкача айтканда салыштыруу иретинде колдонулуп атат. Куду бөлүкчөсү. Кадим эле артистте ырдады, кадим эле чоң кишиге окшойт. Салыштырма бөлүкчөлөрүбүз кадим, кадим деген сөздөр. Булар өз алдынча турганда мааниге ээ болбойт. Качан гана мааниге ээ болду, эле артистте ырдады десек, салыштыруу иретинде кошумча маанини билгизе алды. Эми балдар, демек бөлүкчөлөр мааниси боюнча 8ге бөлүнөт экен. Анда ушул алган билимибизди бышыктоо үчүн бул жердеги көп жекиттин ордуна бөлүкчөлөрдү коюп көрөлү. Койдуңар деп ойлоймун. Күндө эле майрам боло бербейт да. Жакшы эмгек карыны да жашартат. Данияр анда эч деле чечилип сүйлөөчү эмес. Туура, сен чоңойгондо сүрөтчү болосуң Бул жерде кайсы бөлүкчө болду? Сурама бөлүкчө. Алар абдан боору келишет. Абдан бул күчөткүч бөлүкчө. Куду эжесиндей биледи. Салыштырма бөлүкчөбүз куду эжесиндей биледи. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе бүгүнкү темабыздын жыйынтыктап жатып, барыңарды азаматсыңар демекчимин дагы, ошондой эле үйгө тапшырма бөлүкчөлөрдү катыштырып текст түзөбүз. Саламатта калгыла балдар.